Армрестлинг мен 1996 жылдан баштап машыққам студенттік маалда. Анан кейін ошол маалда Кыргызстандын чемпионаты өтүп, ага призер болуп, Бишкек шаарында эми мындайча айтканда армрестлинг туулуп аткан маал эле. Бүгүнкү күнү Кыргызстандын 4 жолу чемпионумун, Азиянын 3 жолу чемпионумун. Дүйнө жүзүндө тилекке каршы 4-нчү болуп калгам. 19-жылы быйыл дагы машыгып даярданып атам. Буйруса бул жолу сөзсүз түрдө медальдарга илинишим керек. Кыргызстанда улуттук федерация бар. Армрестлинг боюнча ошол федерациянын вице-президенти мен. Негизгиси Кыргызстан боюнча майыптыгы бар адамдардын бир 500 адам, 500ден кем эмес адам машыгат. Кыргызстан боюнча ар кандай категориялар боюнча, мисалы бирөөсү кулагы укпаса, бирөөсү көрбөсө, үчүнчүсү коляскада күрөштө дегендей. Бирок баарын бириктирген бул армрестлинг. Активдүү спорт менен машыкканга жумасына жок дегенде 3төн кем эмес көңүл буруш керек. 2 сааттан кем эмес ар бир машыгуу күнүнө. Анан спорт деген күнүмкү жашоодо да ар кандай оорлуктарды жеңүүгө дагы жардам берет. Анткени жашоодо ар кандай негатив чогулганда спорт залга келип машыккандан кийин ошонун баарын унутуп калып жашоо башынан башталат. Кол күрөш бул деген өтө ыңгайлуу спорттордун түрү. Майыптыгы барбы жокпу, жашпы, карыбы баарына активдүү профессионалдуу күрөшкөнгө мүмкүнчүлүк болот. Анткени ар кандай эл аралык мелдештерде дагы жашына карап дагы, салмагына карап дагы, майыптуулугунун түрүнө карап дагы бөлүнөт. Чындыгында ар бир майыптыгы бар адамды, майыптыгы жок болсо дагы бул жашоодо ар кандай кайсалдаган учурлары болгон жарандарына баарыбызга кайрылып кетким келет. Спорт бул деген өмүрдүн булагы деп койсок болот. Анткени спорттон энергия алып, күч алып, бул жашоодо көптөгөн кыйынчылыктарды башкача көз караш менен караганга чоң шарт түзөт.